бай жашоого шарт түзүлгөн эрежелери. Биринчи эреже — ниет жана ыкылас. Кандай ишти баштабаңыз, биринчи кезекте ниетиңизди оңдоңуз. Ишим ийгиликтүү болуп, колума көп акча түшсө, Барбадосто же Багаммада деңиз жээгинде салсам, кара жандардан бири өзү менен коюн колдо алышып, кызыл винодон уртап коюп жатсаң керемет эмеспи деп ниеттенген жинсиздердин ниети менен сиздин ниетиңизде сөз айырмасы болуш керек деп ойлойм. Анткени сиз өзүңүздү Алланын кулу, пайгамбарыбыздын үммөтү деп эсептеген мусулмансыз да. Мусулман ишти баштоодон мурда ниетин түз кылууга тийиш. Мусулман киши колу менен жете албаган ишке ниети менен жетип калышы мүмкүн. Же тескерисинче, колу менен жеткен нерсени ниети менен жок кылып алышы да мүмкүн. Пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, иштер ниетке жараша болуп, ар ким ниетиндегине табат деген хадис китептеринен көбүн биринчи деген бетинен таба аласыз. Себеби баардык иштин акыбети же натыйжасы ниетке келип такалат. Бул хадисти айтууга Умму Кайс деген кишинин окуясы себеп болгон. Анын окуясын окугандан кийин иштеген ниеттин ордун ана билип каласыз. Умму Кайстын окуясы. Меккеде бутпарастардын кызымы катуу болуп, ислам динин жайылтууга мүмкүн болбой, мусулмандардын өмүрүнө да коркунучтуу ула баштаганда, Алланын уруксаты менен пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мусулмандарды Меккеден Мадинага көчүрөт. Көчүү деп аталган менен мусулмандардын көбү турак жайын, бак-шагын, мал жандыктарын, кыскасы болгон байлыгын бүт таштап, үй бүлөсүн жана керт башын эле алып чыгып кетишкен. Мындай кылуу бардык эле адамдын колунан келбей турган иш экени белгилүү. Бирок Алланын дини үчүн мусулмандар ушундай кылууга аргасыз болушкан. Ушул көчүүгө катышкан мусулмандардын сооп сыйы, алардын бул дүйнөдөгү жана акыреттеги мартабасы, кадыр-баркы өтө жогору болоору тууралуу Куранда көп айтылган. Мына ушундай адамдардын арасында ниети Алланын ыраазылыгы эмес, башка нерсеге байлангандар да болгон. Мисалы, көчүп бараткандардын арасында Умму Кайс, Кайстын энеси деген лакап аты менен белгилүү болгон, аялга сөйкө салып койгон бир киши бар болчу. Умму Кайс деген киши Меккеден Мадинага көчүп келсе, анан ага турмушка чыгам деп шарт коёт. Ошентип тиги киши көчүп келип ага үйлөнөт. Бирок ал башка сахабалар сыяктуу мактоого татыктуу эмес экенин, ал болгону өзүнүн ниетиндегисине, ана жетээрим пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, жогорудагы иштер ниетке жараша болуп, ар ким ниетиндегине табат деген хадиси менен түшүндүрүлгөн. Акыры аягы акчалуу кыла турган ишти баштаган ар бир мусулман бул иши аркылуу Алланын ыраазылыгын табууну ниеттенүүсү зарыл. Түшкөн киришинин 10%-ын Алла жолундагы жакшы иштерге жумшоону ниет кылып коюңуз. Алланын динине жардам берүүчү адамды Алла эч качан жардамсыз калтырбайт. Ишиңиздин алгачкы ийгилиги ушуну менен башталат. Менин жазуу боюнча биринчи эмгегим Имам Захибин Кабаир деген китебинин кыргызча котормосу болду. Китепти 70 күнөө деп атадым. Китепти кемчиликтер көп экенин байкадым. Стиль, котормо, тил, сапат жагынан айтор баардык тарабынан кемчиликтери ой коюп көрүнүп турат. Мындай болушу толук мүмкүн эле. Анткени бул менин биринчи эмгегим. Эч бир белчи, сынчыга каратпай эле чыгарып жибергем. Бир жолу менен бешик терметип, бир колум менен жазып, кыскасы китеп жазам деген адамга зарыл болгон, ыңгай шарттарды көрбөстөн жазылган китеп болчу. Ошого карабай китеп ошол учурдагы диний китептердин ичинен эң өтүмдүү, эң окулуктуу жана эң пайдалуусу болду деп ойлойм. Алгач өзүм чыгарып, андан кийин башка бирөөлөр бастырып, мен билгенден жыл ичинде 30 000 нуска жарык көрдү. Андан кийин дагы канча жолу басышканын билбейм. Жыл айланбай садыкта табылбай калып жатты. Китептин мындай сиңимдүү болуусу менин ниетиге ыкыласыма жараша болгонун кийинчерээк байкадым. Китепти которуума ошол учурда элдин көбү, такыраагы диндеги адамдардын көбү чоң күнөөлөрдү билбегени себеп болгон. Менде мына ушул иштер күнөө деп чоң күнөөлөрдү элге билдирүү ниети гана болчу. Китеп жазыптыр деген мактоо угуу
китепти чыгарып сатып акчалай пайда болуру деген ой кыялыма да келген эмес. Чынын айтсам, китеп чыгарып аны сатса тыйын чөөрүн билген да эмесмин. Китеп улам басылып, окурмандар талап кетип жатканда мен ниетиме жеткенимди байкадым. Андан кийин ондогон китептерди которуп, ондогон китептерди жаздым. Мурдагы кемчиликтер да жоюлду. Мусулман адам билүүсү зарыл болгон темаларды жаздым. Кудайга шүгүр, китептерим жерде калган жок. Окурмандарымды тапты. Бирок биринчи китебиме жеткен бийиктикке эч бири жеткен жок. Мунун себебин да ниет ыхласымдан деп билдим. Анткени кийинки китептеримди жазууда Алланын ыраазылыгы көздөлгөнү менен кээде шайтан аралап китепти саткандан түшкөн кирешини эстей койгон учурларым болчу. Ыхлас тууралуу дагы бир мындай хикая бар. Элдин алыс Тето түбүндө токойдо бир ыхластуу адам жашачу. Ал ар дайым Аллага ибадат кылып, жаман, бузук иштерден улак жүрчү. Бир күнү адаттагыдай эле намаз окуп өтүп, зикир чалып отурган. Кокустан ага бир топ адамдар келет да: "Сен өзүң жалгыз Аллага сыйынганың менен тиякта бир топ адамдар Алланы таштап, жалгыз түп таракка сыйынып жатышат. Сен аларды токтотууга аракет кылбайсыңбы?" дешет. Тигинин ачуусу келип, колуна балтасын алып жолго чыгат. Жолдо бара жатса, алдынан балбал адамдын кейпин кийген шайтан чыгып, мынчалык ачууланып, "Кайда баратасың?" деп сурайт. "Адамдар сыйынып жаткан даракты кыйуу үчүн бара жатам" дейт тиги. Ошондо шайтан анын колунан балтаны тылаша баштайт. Бирок канчалык аракет кылбасын, ага күчү жетпейт. Күчү менен тартып алууга көзү жетпеген шайтан эми аны башка жол менен алууга аракеттенет. "Эгер сага даракты кыйбасаң, мен сага күн сайын 10 алтын теңге берип турам" дейт. Тиги бир аз ойлонот да макул болуп артка кайтат. Биринчи күнү эртең менен ордунан туруп эле жаздыгынын астына 10 теңгенин турганын көрөт. Эртеси андан кийинки күнү да ушундай болот. 4-күнү ордунан туруп жаздыгынын астын караса, эч нерсе жок. Тигинин алдаганына ачууланып, балтасын көтөрүп жолго чыгат. Баягы жерге келгенде арык жүдөө адамдын кейпин кийген шайтан алдынан тосуп чыгат. Киши бул шайтан экенин дароо баамдайт. Ачууланып, "Кайда жөнөдүң?" дейт. "Адамдар сыйынып жаткан даракты кыйганы бара жатам" дейт тиги. Шайтан анын колунун балтасын оңой эле жулуп алат. Күчү жетпей калганына таң калган киши "Сага Алланын каргышы болсун. Бүгүн эмне үчүн сага күчүм жетпей калды" дейт. Шайтан: "Мурда сен Алла үчүн ачууланып бара жаткансың. Ошондуктан Алла сага күч берип, менин күчүмдү алып койгон эле. Азыр болсо өзүң үчүн алтынды бербей койгонуна ачууланып бара жатасың. Ошондуктан Алла сени алсыз, мени күчтүү кылып койду" деп жооп берет.